Кээбекелер арыктайм деп орозо кармаган болсо кечир. Сообуңду диетологуңан сурап ал. Аллах Таала сага сооп бербейт. Не? Иманан би фардият сиям. Аллах Тааланын Рамазанды парз кылгандыгын иман келтирип турган орозон кармасаң, ла карахията фихи. Өзүң жаман көрүш, орозо болбогон нерсе да, орозо жөн эле койбоптур. Эми айла жок да эми. Эл менен эл болуш керек деп эмес. Андай боло турган болсо сенин эч нерсең жок. Вала тахаун. Тахаун деген жалкоолук кылып, касал кылып, мен орозомун да иш кылбаймын. Эми орозомун каякта, кайга чыгабыз? Огород кылды, орозобуз да. Жок, орозо мезгилинде жалкоолук кылбастан, милдет кылбастан орозо кармаш керек, Ясуму ли аннаху ю'мину анна Аллаха амара бидзалик. Эмнеге кармап атабыз? Аллах Таала буйрук кылды, ошон үчүн кармап атабыз. Орозону колко кылбаш керек. Мен орозо кармап атам де. Мен муну кылып койчу десең, бу орозомун го мен. Жок, кандай нерсе болсо дагы орозого ат-тахавун деген ат-такасул ва тасахул бир нерсени жеңил кармап, жалкоолук кылып, адамын ихтимам көңүл бурбастан тафрит деди. Аллах ептеп багымдаттан кийин орозону жаап эле кичине уктап саат 12 дагы кичине уктай калайын. Жок, тафрит дейт аны. Пайдасыз өткөрбөй орозону. Не? Пайдалуу өткөрүш керек, уктабастан, башка кылбастан, Ва каулуху вахтисабан. Мен сама Рамазана иманан вахтисабан дейт. Ихтисабан Аллах Тааладан сооп, үмүт кылган абалда. Ай талабан лил ажри мин Аллахи вахдаху. Башка эч кимден соопту күтпө. Сооп берүүчү Аллах Таала. Эч башка бирөөдөн бир жакшы сөз да күтпө. Орозо кылган кармаганыңды бирөөдөн бир нерсени үмүт кылба. Ажыр соопту кимден? Жалгыз Аллахтын өзүнөн талап кылган абалда. Ла риаан ва ла адатан. Бирөөгө мактаныш үчүн, бирөөгө жагыныш үчүн орозо кармаба. Азыр эмне орозо кармап туруп, анан жакшы болуп, кошуналарга жаңып, анан кызын үйлөнгөндөр бар экен, имандуу экен деп. Жок. Не риаан адамдарга мактаныш үчүн, же адамдарды алдаш үчүн орозо кармабагын, Ва адатан. Жана жашооңдогу адатыңдай кылып элечи, эмне болуп Рамазан келип калды, тутуш керек деп ал, эл тутат. Жок. Не ихтисаб Аллах Тааладан соңду үмүт кылган абалда ла мужарата линнаси адамдарды ээрчип, адамдар кылып атат экенде орозо кармабагын деп. Ясум ва хува яруджу саваб Аллахи ла мадхан нас. Орозо кармап атканда мен Аллах Тааладан соом күтүп атам. Я Рабб, адамдардан мага эч нерсең кереги жок деген максатта. Вахтисабан деген ошо Аллах Тааладан соңду үмүт кылган абалында. Андан кийинки пайгамбарыбыздын акыркы сөзү биздин темабызга байланыштуу. Гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi. Аллах Таала анын мурда өткөн күнөөлөрүн бардын кечирет дейт. Жанагы шарттар менен келсеңиз.